Былтыр жыл аягында биз тарихи чоң мыйзам кабыл алганбыз. Бул жанагы саясий жана диний ынаным үчүн жапа чеккен, убагында саясий репрессияга тартылган ата бабаларды актоо боюнча. Мына ошол мыйзамда 3-чү беренесинде так жазылып турат. Министрлер кабинети эмне кылыш керек экендиги жөнүндө. Министрлер кабинети 3 айдын ичинде комиссияны түзүп биздин жогорку кеңешке алып кириш керек эле. Ар бир фракциядан бирден өкүл кирип, жанагы саясий репрессияга тартылган, убагында басмачы деп караланган биздин ата бабаларыбызды актоо процесси башталыш керек эле. Мына 3 ай өтөрүнө 10 күн калды, бүгүн 20-сы. Министрлер кабинети абдан кечеңдеп атат. Биз эртеңден баштап мына эл менен жолугушууга чыгып баратабыз. Ошону апрелдин 10-уна чейин биз ушул эл менен жолугушуудан келер замат министрлер кабинети сөзсүз түрдө комиссиянын курамын биздин ушул жогорку кеңештин жыйындарына алып келиңиздер. Биз ар бир фракциядан бирден депутат киргизип, жанагынтип убагында басмачы аткан ата бабаларыбызды актоо процессин тездик менен башташыбыз керек. Кошуналарга караганда бир топ кечигип атабыз. Министрлер кабинетинин төрагасына кулак кагыш кылып айтып коюңуз. Бир аз кыймыл аракети жай баракат экен бул кишинин. Мындай азыр ыкчам иштей турган учур, жай баракат иштей турган заман өткөн. Андыктан мына мен өзүм да айтып коеюн, ушул мыйзамдын демилгечилеринин авторлорунун бири катары. Өкмөт тез аранын ичинде министрлер кабинети ушул айтылган маселени чечип, биздин пленардык жыйынга алып чыксын.